кызыңыз сымады да. 4 жашка чейин жашайт деген маалыматым бар да. Мен жана врачты кайра эшикке чыгып кетип артымды карайм. Кабыл алыңыз деди. Кызым көтөрүп чыгып кеткен. Канча жашайт? Эч кимге айта албайм. Аскар укам келдиңизби деп баягындай сүйүнүп кеткем да. Ошо команда суранып койду да. Ошо балдардан кийин Аймериктин карап берип койгондо болгон. Мен жол чыксам, көчөдө чыгып базарда эмне Аскар карабай койду дештик го. Ошолордо комментарийлерде аябай көп, Мен дагы өзүнө чалып ушундай деп атат, келиңиз дейин деп айтайын деп аткам. Качан турмушка чыгасың деген сөз көп мага неме аябай көп айтышты окшойт. Комментарийлерден өзүңүз деле байкап калсаңыз керек, жолдошуңуз жөнүндө көп сурашат. Аймеримдин атасы кайсыл жакта, жардам береби деген суроолор бар да. Аябай олуттуу суроо. Сүйбөгөнгө сүйкөнбө дейт го. Ошондой эле болуп калды. Мындайча айтканда алар эмне билесин, мен жакпапмын. Азыркы учурда Аймеримдин атынан чыгып, акча топтогондор көбөйдү деп угуп атабыз, мошенниктер. Ата-энеме андан экеси болду. Сиз ушул күйөөгө тий дегенден эле тийип кеттим депчи. Ошондой эле болуп калды. Мен турмушуман ажырап, ушу 3 бала менен өзүм алардын маңдайында отурган ушундай бир оорчулук болуп атат. Аларга менден да оор. Апа, ата, мен сиздерди жакшы көрөм. Сизде ата-энем барын Аллахыма миң мерде шүгүр. Жалпы биздин көрүүчүлөргө салам айтабыз. Биз бүгүн СМА 2-тип оорусу менен күрөшүп жаткан Аймеримдин апасы менен маектешебиз. Луиза эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Ушу Аймеримдин сбору деп аракетибизди кылып атабыз. Бул аракеттин баардыгы ушу биздин калай калктын жардамы менен болуп жатат. Сбор ачылганына 2 айдай болуп калды, 2 айдын ичинде азыр канча акча топтоп койдуңуздар? 2 айдын ичинде хадиялар менен 80 миллионго жакындап калды. 80 миллион. Кандай жардамдар келип атат? Негизи эле күнүңүз кандай өтүп атат? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Күнүм ушу волонтерлор менен кошо ар кайсы жерлерге чыгып, мисалы базарларга, элдер көп жерлерге, концерт болгон жерлерге чыгып атабыз. Келиңиз жакындан тааныша алайлы. Биринчи өзүңүздү тааныштырып, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен атым Луиза, 3 баланын апасы болом. Аймеримден чоң дагы бир уул, бир кызым бар. Алар мектепке барышат, окушат. Жакында уже жакын арада окууларына жыйынтыктайын деп калышты. Аймерим ушу акасы менен, эжеси менен кошо үйдө тайнеси карап, тайтасы, жеңгелери карап, ошолорду карап жатышат азыр. Азыр Ошто. Ошто. Бул орууну билгенге чейин жашооңуз тууралуу айтып кетсеңиз, ким болуп иштечүңүз, үй бүлөңүз тууралуу? Мен үй бүлөмдө Меримдүү ата-эненин 6 баласы болобуз. 6 баласынын эң чоңу болом. Менден кийинки жалаң инилерим бар. Кудайга шүгүр, инилерим ыймандуу, жакшы балдар. Ушу жакшы эле окууну аяктадым. Иштейин деп иштедим. Банк кызматкер болуп иштегем. Бир 5-6 жылдайчы. Жеке жашооңуз боюнча айта кетсеңиз, канча жашыңызда турмушка чыккансыз? Ушу кызматта иштеп жүрүп, 29 жашымда турмушка чыккам. 29 жашыңызда. Ооба, элдер баягы кеч турмушка чыкса, жакындарын көргөн, таанагандар баардыгы качан турмушка чыгасың деген сөздү аябай жакшы укканмын. Ошо күн экен эле 29-унда турмушка чыкканмын. Кайра эле 30 жашымда биринчи кызымды көргөм. Асия деген кызым. Асия. Асия. Канча жашта? Азыр
Ал 8-9 жашка чыкты. Өзүңүз жакшы көргөн адамга турмушка чыккансызбы? Баягы качан турмушка чыгасың деген сөз көп мага неме аябай көп айтышты окшойт. Анан турмушка чыгам деп эле жакшы сүйлөшүп эле жактырып эле турмушка чыкканмын. Ошо бала кыздуу болдук. Ася кызым, андан кийин уулум Абдынур деген уулум бар. Абдынур. Аймерим боюнда бардым да. Бирок ошо убактарда деле келише албай жүрдүк окшойт. Биз экөөбүз бир жашаганга мындай туура келбеди окшойт бул жашоодо. Насип кылбадыбы. Мүнөзүбүздөр туура келбей калды, ушундай. Ушул комментарийлерден өзүңүз деле байкап калсаңыз керек, жолдошуңуз жөнүндө көп сурашат. Аймеримдин атасы кайсыл жакта, жардам береби деген суроолор бар да. Ошолорго сизден бир жооп болсун. Аймеримдин атасы балдарынан кабар алып турат. Анан бирок баягы элдер айтып атпайбы, алимент жазбайсыңбы, алиментке бербейсиңби? Мен берген эмесмин. Ал деле мен өзүм окшош эле карапайым эле адам. Өзүнүн колунун келишинче жардам берсин, колунун келишинче жардам берет. Колунун келгенде балдарына кийим алып берип коет. Ушу Аймеримдин сбору башталганда Аймеримдин ошо атасынын достору, Аймеримдин ашталары ушу жардам кылышып, салым кошуп кетишти. Тууган уруктар да салым кошту. Айтып калабыз го, баягы Руслан байке, Асландын атасы баары эркектер чыкты да биринчичи. Эне болуп чыгыш сиз үчүн оор болдубу? Аябай олуттуу суроого бул кадамга келиш мен туңгуюкта эле бир баягындай кудуктун ичинде эле жаттым. Ушу сбор башталган чакта мен качан сбор жөнүндө ойлондум, качан ушу Руслан баласына Инстаграмдан көрүп бөлүшүп коем да, Аймеримдин оорусунан экен биз дагы чыксак болмок деп ойлоп коем. Бирок ал убакта ушу мамлекет тарабынан дары берилет дегенди күтүп жүргөм да, ошо берилет, январда, февралда берип калат дегенде берилбеди. Ошол маалда эле уже неме башталды, орозо башталды. Орозонун шарапаты менен Хамзанын сбору башталганда биз Минздрав жогорку кеңештерге келгенбиз да. Алардан сурап неме кылса, ушул жылы бере турганда эле неме мүмкүнчүлүк жок экен да мамлекет тарабынанчы. Анан ушундай өкүндүм, ушунча күтүп жүрдүм. Мындай ачык эле айтса деле болмок экен. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз мынча балага беребиз деп мындай ачык эле айтыш керек экен да. Айтпабы, дары берилет, бюджеттен бөлүнүп берилет деп эле ушундай айтышкан да. Бирок ушундай кымбаттагылар экенин интернет тармагынан көрүп ушу кудукка эле түшүп кеткендей болгом. Кандай кылам, каяктан табылат бул? Ушу мамлекеттен берет деген эле бир үмүтүм болчу, ошол үмүттөнүп жашагам да. Бул оору жөнүндө сиз уккансызбы буга чейин? Буга чейин кызыма сыма диагнозун койгучу жактын. Кызым 2 жашында, 1,5 жашында деле больницага алып жатканбыз да. Ага башка диагноздорду койгон. Анан 2 жашында дагы больницага жатып калып, ошол эле диагноз менен генобария деген диагноз менен больницада жатканбыз. Бизге ошо генобария менен дарылар, витамин, ошон поддерживающий деп немелерди, уколдорун беришкен, физлечение, массаждарды алып атканбыз. Ошо кыш камал болчу. Кызым ушу январь айларында барып жатканмын 2 жашында. Анан бир кичинекей 4 айлык кыз келип жатып калды. Ал кыздын апасы менен палатада жатканда ата-энелер жакшы, аябай бир туугандай болуп сүйлөшүп калабыз го. Биринин оорусун айтышат, ар кандай диагноздорду айтышат, ушундай экен, ушундай экен деп. Ал кыз деле биринчи келип жатып калды, 4 айлык баласын көтөрүп. Мен өзүм теңдүүлүү келин болчу. Кичинекей ушу 4 баласынан кийин ушу кыз төрөгөн экен. Ал кыз ушу колу буту 1-2 айында ушу колдору кыймылдап экен, 4 ай, 3 ай болуп калганда эле колун көтөрбөй, бутун көтөрбөй жатып калыптыр да. Анан бир башка диагноздор менен деле жаткан. Кийин башка врачтарга көргөзүп, ошол жерде Гошто эле башка врачтарга көргөзгөн. Алар ушу сыма экен силердики деп диагнозун коюшкан. Анан биз менен байланышып аткан ал келинчи. Анан ошо
сыма деген оору болсо керек деген мындай күмөн санап алды эле. Ошондо интернеттен бир жолу көргөмүн да. Ушундай 4 жашка жашайт, 4 жашка чейин эле жашайт деген маалыматым бар да. Аймеримдин сыма экенин билгенге чейинчи. Баягы келин менен байланышып аттык. Кызыма сыма деген диагноз коюшту, бирок генетикалык анализ тапшырыкчак деле албыз. 6 айында ушундай өтүп кетти. Кичинекей ымыркай кыз. Апасы ушундай бизге айтып, бөлүшүп, биз да кайгырганбыз. Биз да ошо леченияларын уланып жүрө бердик. Ак Сууга барып, Ак Сууда да ушундай чоң үмүт менен гена бара деген мен диагноз менен жүрдүм да. Ошол жактан болсо дагы пайдасы тиесин деп Ак Суудагы апардым. Ак Суудан жалга алып келип консультация алып эле кетейин деп келсем, консультация поликлиникада эле кызыңыз сыма деди да. Мен ошол кызды эле билген болчумун. Мен эсим оңой эле артым карап, сыма деген диагноз, ушу жатасыз, текшеребиз деди. Консультация алып эле силер лечение алыпсыңар, дагы лечение ала бергиле деген сөздү күтүп эле чыгарып ийет дегенмин да. Мен жана врачты кайра эшикке чыгып кетип атып артымды карайм го. Кабыл алыңыз деди. Кызым көтөрүп чыгып кеткен ошо. Ошо маалда эле ошо жагы бардык анализдерин текшеришти, аябай жакшы текшерип, бүт бардыгын текшеришти да, жүрөктөрүнөн бери. Анан генетикалык анализ тапшырышыңыз керек деп, ошо генетикалык анализ тапшыргам. Бирок ошого чейин генетикалык анализ чыкчак деле ишенген жок. Ушудан генетикалык анализден так чыгат деди да. Анан бир айдан кийин ушу генетикалык анализ келип калган чейин немелерди изилдеп, интернеттен карап, эмнеге кандай болот деп ушундай карап жүргөм да. SNN1, SNN2 деген гендер болот экен да. Анан биз басып жүргөн адамдарда SNN1 ишти копиясы болот экен. Анан Аймеримде ошол копиясы 0 деп чыккан. 0 деген көргөндө эле ушул. Билбейм канча ыйлагам ыйлагам. Канча жашайт деп. Эч кимге айта албай ыйлагам. Жакындарыңызга Ошол мезгилде мен ушу Бишкекте болчумун. Ата энем жанында, туугандарым жанында болбодум да. 1-2 күн айта албай ушу күнүгө жанагы анализди карап алып үйлөйм да. Кантип айтам деп. Акыры апама айттым, ушундай генетикалык анализ келди. Биринчи ошто врач болчу, врачыбызга чалып ушундай анализ келди, ушундай экен деп эле чалып неме кылдым, ал копия WhatsApp'тан анализин жиберсем, силердики сыма экен деди. Экинчи тип экен деп жана копиясынан да билинет экен да канча тип экенчи. Мен өзүмдүн собственный үйүм жок, ата энемдин жанында ушу 3 балам карап тургам да. Ошолдорун да кантип алам деп ойлончумун, ушу бекер дары келип калса ушу Аймеримге шыпа болуп кетсин депчи. Аймерим төрөлгөнгө чейин эле сиз жолдошуңуз менен жашабай калгансызбы? Төрөлгөнгө чейин эле ооба. Боюңузда бар. Боюмда бар деле жашай алабыз. Ата энеңиз менен бирге турчуңуз? Ата энем менен бирге турчубуз. Эми биздин жашообуз ушу үйлөнгөндөн баштап эле жакшы эле жашай албадык. Эми баягы турмушта барып келип кетип жашап, ушинтип жашап кетишет го, ошондой жашоо болуп аткан. Бирок ошо Аймерим боюмда бар да, толук неме болгонбуз да, ажырашканбыз. Күйөөм деле баягындай жогорку окуу жайда бүтүп мындай мырза эмес, ал жөнөкөй эле үй тиричилигин, ушундай жумуштарды кылып, агым кеги менен иштеген эле киши да. Анан мен ушу жакшы ниет менен эле иштейин, бир жумуш чыгыптыр деп алам, ошого каршы чыгып эле ошол моментте алардын немесине туура сен иштейм дейсиң деген эмеде эле ушу ажырашып кеткенбиз да. Анан алдынан кийин деле
Аймерим төрөлгөндөн кийин деле 3 балабыз бар, жашайлы деп көп эле аракет кылдым, бирок алардын мындайча айтканда алардын үй бүлөсүнө мен жакпапмын. Ушу эми бир адамдын кылык жоругу туура келиш кыйын экен да, мисалы ошондой экен да. Биз ошондой туш болуп калыппыз да. Бирибизге туура келбейт экен. Сизге азыр ушул Аймеримдин атасы каякта деп комментарий көп жазышат го. Ошол сөздөр катуу тийеби? Жок, катуу тийбейт. Атасы тирик, атасынан эч кандай өзүнүн колунан келишинче жардам берет. Бир жылда бир жолу келип балдарынан кабар алып кетет, же 2 жолу кабар алып кетет, ушундай кабар алып кетет. Өзүбүздүн эле жерде алай жеринен эле болот. Эми биздин турмушубуз бирге болгонго болбойт экен, мындай аракет кылсам деле болбоду. Баягы сүйбөгөнгө сүйкөнбө дейт го. Ошондой эле болуп калды. Сиз ойлобойсузбу, сиз ушул күйөөгө тий дегенден эле тийип кеттим депчи? Ошондой эле болуп калды. Бирок мен эгерде тий десе дагы деле жүрө берсем керек эле деп ойлоп калам. Анан тий деген бул биз план коёт экенбиз да. Мынанча да турмушка чыгам, мындай кылам. Аллах өзүнүн буйруганын жасайт экен да. Мен Аллахтын буйруганы биздин план койгонго карабайт экен да. Ошондой деле ойлойм. Мисалы мен деле ушу окуу жайым бүткөндө турмушка чыгам деп ошондой деле ниетте жүргөнмүн, бирок андай болбоду. Бирок ошо окуу жайды бүткөн турмушка чыкканга чейин аябай менин кайсы жерде бир күндө канча адамга жолукпайын, ошонун 5 сөз айтат болчу да. Билбейм, баягы бизде ушундай, Бизде кыргыздарда ушундай экен да, бирөөнүн балалуу болбой калса качан балалуу болосуң, качан турмушка чыкпай жүрсөң качан турмушка чыгасың, үйлөнбөй жүрсөң качан үйлөнөсүң деген Аллахтын буйруган күн экен. Ушу турмушка чыксам дагы, жашоо болбосо дагы жашоо уланып жатат. Эч кандай мындай мен биринчи ушу ажырашымдан аябай өзүмө катуу алгам да. Депрессия болуп, турмуштан ажырашып, мен ушу балдарымга неме болбой калдым. Бирок бардыгын эгерде ошо буйруган болсо, боло турган болсо, болгондой эле кабыл алыш керек экен. Азыр мен андай деле катуу, атасы каралашпайбы, мындай кылбайбы дегендей катуу деле албайм. Эми ал баягы кызылды көрсө элдер кызыл, жашылды көрсө жашыл деп айтат го. Ошондой эле сөз да. Аймерим жөнүндө сүйлөшөлү же. Аймерим жөнүндө айтып берсеңиз, кызыңыз кимге окшош, мүнөзү кандай? Мүнөзү башкача. Кече эжеси менен бийге түшүп жибериптир. Көргөзөйүнбү? Бийге түшкөн жакшы. Жүрүп калган. Эжеси шустра экен, Мен деле ушундай кыл дейт да. Мындай кыл деп өзүнө айтканын кылдырат да. Аймерим шайыр кыз болот окшойт чогуу. Машалла, ошо кадыр жеткизсин. Аймерим азыр эмнелерди кыла алат жана кыла албайт? Аймерим былтыр мындай жатып алган жеринен өзү отуруп алчу. Азыр жатып алса тургуз дейт. Мындай жаткызганда мындай көрө аракети кылбайт да, бирок кылса кылат, ушу тургуз деп жатып берет. Мындай куланат. Былтыр жөрмөлөгөндө бир ушу биринчи баса албай атканда 1,5 жашта жөрмөлөп мындай бир 10 чакты шаг жөрмөлөчү, мындай кылчу, секин жөрмөлөп чыкчу. Анан тез көчүң менен жылып кетип калчу. Азыр көчүң менен жылганда секиңирээк жылып калды. Жөрмөлөгөн позага турат дагы отуруп алат, же болбосо
мындай колу кармай албайбы, кол мындай шалактап кетет да, тайып кетет. Кармыткан жеринен эле Мындай болуп турат го. Ушундай турганда тайып кетет да, көтөрө албай калабы ушундай. күчү жетпей Ушундай болуп калдым да. Мурда ушу 1,5 жашында ушу баспай кал деп жүргөндө аз маз жөрмөлөчү колу менен. Анан баягы солдаттарга окшоп мындан ушинтип жылат. Сойлойт да. канча убакыт бар? Канча убакытта уколду алыш керек зоолген спам? Канчалык эрте болсо ошончолук жакшы. Аймерим азыр отурат, төтөнү менен мынтип отуруп алып жылат. Ошол кыймылдары жогобо электе. Алып калсак жакшы болмок да. Кечээ баягы Арузаттын сайган доктор Бүйөк менен сүйлөшүп, ошо видеолорун жиберип, келиним англис тилин билет, ошолор аркылуу Zoom менен сүйлөштүм да. Мына Аймеримдин кыймылдары жакшы экен, зоолген сым алса болот деп, анан ошондой эле Аймеримге окшош эле чоң эле, даже салмагы да чоң да Аймерим, томпойгон баланын видеосун жиберди. Ошо Аймеримге окшоп кичине куланат экен, анан томпойгон болгон үчүн баягы жөрмөлөгөн позого турганда алда колу тайып жылып кетет экен да. Ошолорду көргөздү эле. Ал кийин зоолген сыман алгандан кийин жөрмөлөп, кадимкидей колу тайыбай жөрмөлөп, ошо реабилитация менен неме поддержка менен басып калганын көргөздү да. Басып калыптыр Көргөзөйүнбү? Мен ойлоп атам, мен кызым деле ошентип басып калат деген чоң үмүттөмүн да. Анан бунун салмагы да аз да. Ошодон бери мындай эч мындай артка кайткым жок. Ушу Аймеримден артка кайтпаңыз эже. Кайтпайм. 80 миллион деген не деген акча? Мына ушу бала Аймеримдин кыймылы мындан жакшыраак да. Мындай мына сразу мындай неме кылганда Аймерим позага турат да, кадимги турат, анан кийин жолосу кол талып кетсе өзүнтип отурат, жолосу ошондой колу жатып алат да. А бул бала шалакка түшүп калды го. Буга караганда Аймерим укол алыптыр укол алды. Оодарылып жылып атат. Аймерим өзү оодарылат ушунакычы. Мындай өзү отурат. Ай, басып атат го. Ошо басып калат экен да. Буюрса анда сиздин кызыңыздын да басканын көрүп калат экенбиз. Амин. Амин. Шанс бар экен анда, Ооба. Канчалык эрте болсо аябай жакшы. Сбор кандай жүрөт негизи азыр? Сбор эми ар бир 10 күндүктө чыгарганда 9 миллион кошулду. Андан мурда отчет чыгарганыбызда 7 күндүккө 7 миллиондон ашык сбор жыйналган да. Чили Эльвира деген кыз ушу сабактарымды саттым деп 150 миңдей салым кошуп кетти. Жакында эле Баха автосалон иштеткен Баха мырза, Баха деп таанышат го. Өзү аты башкача экен. Ал деле 200 миңдей өзүмүн, анан бери агабыздын аманаты деп 200 миңдей салым кошуп кетти. Ушинтип болуп атат, бергендерчи, жолго чыкканыбызда деле берип атышат. Өзүм кошо чыксам, базарларга кошо чыксам, көбүрөөк өзү келиптир деп берип атышат да, колдорунан келишинчечи. Волонтерлоруңуздар канча болуп атат? Волонтерлорубуз көп белеби же азайып калдыбы? Волонтерлор эртең мененкиге дээрлик жок болуп атат. Эртең мененки базарлар көбүнчө эртең мененден баштап иштейт го. Ушул 9-10дордон баштап чыгып бергенге волонтерлор жок болуп атат. Эмне дегенде азыр баардыгы сабактары, сессиялары болуп, ошо бошогондор түштөн кийинге келип чыгып атышат да. Мындай эсте калган учур болдубу ушуга чейин сбор болуп жатканда? Кызыктуу окуялар болобу? Сиз таң калган учурбу? Таң калган учур менен биринчи жолу эмне болду? Баягы сбор башталып жатканда, Анель Грантта штаб ачылганда биринчи. Ошондо болуп жатканда Руслан, анан Сапар, Бектембек ким эле? Байхан атасы болуп үчөө келип калганына таң калгам. Анын жанында эле Аскар укам келип калыптыр да. Мен ал үчөөнү көрбөй эле сразу эле Аскар укам келдиңизби деп баягындай сүйүнүп кеткем да. Биз эми ошол команда суранат кылды да. Ошо балдардан кийин эле Аймеримге карап берип коюң деп. Ал баягы ошол учурда баягы
уктабай иштешти го, тынымсыз. Чарчап калдык, биз кийинкисин өткөзүп беребиз, башкалар карап берсин деген немеди карап бере албады да. Анан кийин келип ошондо аябай сүйүнгөм да. Ошо сүйүнгөн учур билбейм, баягы Аскар укам баягы алыстан бир тууганымы көрбөй алыста жүрөсүң го, анан жөн эле тууганың келип калганда сүйүнүп кетесиң, ошондой сагынып калган үчүн сагындай эле сүйүнүп кеткем да. Баягы ата энеңи алыста жүргөндө, туугандарыңы, балдарың сага ушундай сүйүнөсүң го көргөндө, ошондой сүйүнгөм да. Азыр мындай каралашып жардам беришип атабы? Каралашып, стористерине чыгарып атат. Ошо мүмкүн болгон жерде видеолорго да тартып өзүнүн страничкасына чыгарып берип атат болушунчачы. Укам да бизнесмен, аябай жаны тынбаган укам экен. Болушунча аракет кылып атат, өзүнүн ишинен да бошобойт атат окшойт. Болгон мен жол чыксам, көчөдө чыгып ушу базарда эмне Аскар карабай койду дейт. Ушундай суроолорда, комментарийлерде аябай көп, Мен дагы өзүнө чалып ушундай деп атат, келиңиз дейин деп айтайын деп аткам. Аскар карабай койду, Атакул карабай койду дейт. Жок, каралашып атышат, стористерине чыгарып атат, Инстаграм страничкаларына видео чыгарып атат. Көргөндө айтат экен, карап койсо болмок, ушу силердики дагы жабылып кетмек деп айтышат. Колунан келген эле жардамды берип атат, мен билишимче. Бирок анын да тиргилиги бар, анын да ушу жаны тынбай бир ошко, бир бишкекте ушинтип эле тынбай иштеп жүрөт да. Анан Руслан байкелер менен Асландын атасы, Байхандын атасы менен сүйлөшүп турасызбы? Ушу Дубайга кеткенден бери мен деле сүйлөшө элекмин. Неге эртең мен ушу базарга чыгам, кайра ушу чарчаган немеде эле мен деле барып мындай эле айланып атат да. Ошо күндөр эле Хамзаны, Арсланды, Байханды көргөн сайын сүйүнүп атам. Сөзсүз Инстаграмдан карап, аларды карап турам, сөзсүз стористерин. Кече жакында эле Хамзанын мен басам деп кроваттын четинден түшүп кетейин деп туруп алган Видеосын көрдүңүз? Жүрөгүмгө жетип, бияктан Хамзаны көрөм, бул жактан видеодон Аймеримди көрөм. Ушулар басып бир шпасын таап кетсе экен деп тилеп эле отурам. Жакшы табасы тийсин ушу дарын депчи. Мээнет бербесин эч кимге. Мээнет берсе да шпасы менен берсин. Эч бир баланы, эч бир ата энени ушундай сыноо менен сынабасын демекчи. Кече мага чалыптыр, мен балам сымак окшойт деп бир ата эне чалып атат да. Биринчи анализи чыгыр экен, бирок ош деле аларга деле кыйын да. Кыжалат болбоңуз, сиздин анализ тапшырыңыз, мүмкүн сиздики сымак эместир деп айтып койдум. Ата энеде эң кыйыны баласынын кыйналганын көргөн болсо керек. Кыялыңыз кандай эже? Ар бир адамдын кыялы бар, ар бир адам кыялданып жашайт. Кыялым ошо бактылуу жашоо деп ойлочумун. Азыркы ушундай ситуация башыма келген көйгөйлөрдөн кызды Аймерим ден соолугу чың болуп, шпа таап, ушу Аймеримдин басканын көрсөм бактылуу болом. Балдарымдын ийгилигин көрсөм бактылуу болом, ушу балдарым ийгиликтүү болсун деп кыялданам. Ден соолук берсин баарыбызга. Айтып келип атат, ушу улуу курман айтта, биздин кайрымдуу мусулман бир туугандарым ушу Аймеримдин сборун жаап кетишине бир чоң салым кошуп кетет деген аябай чоң үмүттөмүн. Аллахтан тилеп атам, ушу Аймеримдин сборун ушул күндөрү улуу курман айт күнү жабылат деген чоң тилегим. Аллахтан тилеп атам ошол күндөргө насип кылсын деп. Азыркы учурда Аймеримдин атынан чыгып, акча топтогондор көбөйдү деп угуп атабыз, мошенниктер. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Маалыматым бар. Алар Аймеримдин наклейкасын ошо менин эле реквизиттерим жармаштырышат экен дагы. Кыдырышат экен. Сиздин реквизиттериңиз болсо сизге түшөт да? Мага түшөт, бирок коробкадагы акча бизге келбейт.
коробкадагы акчаны өздөрүнө иштетишет экен да. Алар биздин печатта коюлбаган Масабиров Шайлообек деген печат коюлган, печат менен чыгабыз да. Бизден күнүгө кандай сборго волонтерлор чыгып кетет. Кайсы волонтер болсо дагы, мисалы 5-6 волонтер болсо, ошонун ар бирине коробка берилет, ал коробкада нумерация коюлганбыз, печат коюлган. Ушул волонтерлорго ушул номерлер кетти деп жиберебиз да. Кайра келгенде эле ушул коробкалар кайра келди деп баарын өчүрүп, ушундай учет алынат да, күнүгөчү. Сиздер эми басып жүрөсүздөр, ушундай чоң байлыгыңыздар да, дес болуп делечи. Аймерим ушу басуу мүмкүнчүлүгүнөн жоготуп, ушу Аллахтан тилеп, калкыбыздан тилеп, ушу калкыбыз себепчи болсун деп, бир сомдон топтоп жүрөбүз. Бир сомдон болсо дагы суранып жүрөбүз да. Анан сиздер ушу эл журтубузду бүдөмөккө салып атасыздар, андай кылбаңыздар. Биз мисалы менин барса, апасы бар экен деп беришет экен жанында волонтерлорго. Мен жок болгон жерде силер мошенниксиңер дейт экен. Ошондой кылбаңыздар. Бул дүйнөдө болбосо дагы аркы дүйнөдө жооп беребиз да бардык жасаган ишибизге. Анан Луиза эже айтсаңыз, сиздин жаныңызда дайыма ким жүрөт? Азыркы учурда сизге ким эң көп жардам берип атат? Менин иним, бир тууган иним Шайлоо жанында көп жүрөт. Бул жакта да Арсен деген иним бар, ал дагы жүрөт. Анан ушу блогер балдардан деп, жана Али менен Рома деп көпчүлүккө таанылган балдар, ошолор жанымда жүрүп, ушу Инстаграмга киргизишип, мүмкүн болгон жерден реклама кылып, ушундай аракет кылып атышат да, мүмкүн болушунча. Көбүнчө эле мырзалар турбайбы анда? Мырзалар. Ушу кыздардан кыздар волонтерлор бар, кыздар деле бар, алар кыздар деле көп кыздар бар, алар келишет, алар менен деле эми алар бирөөсүнүн атын айтсам, бирөөсү капа болуп калат. Бардык кыздар жардам берип аткан кыздар. Эркектерди атсаң, алар ошол жерде бири-бирин жакшы түшүнөт да, ошондой эле. Бардык эле жерде бир Амир сап деп коюшат го. Ошолордун арасында деле Амир саптары балдар да. Мен биринчи Инстаграмга чыгарганда ойлогом да, жана балдар тез эле жабылып кетти. Ошондой эле жабылып кетсек деген ойду ойлогом. Бирок бул жагда жакшы болуп атат. Ошолордун артына Хамза, Байхан, Арсландардын артынан чыккан үчүн да Сыма деген оору түшүнүгү бар, Аймеримге жардам берип атышат да, ушубузга жардам береличи дешипчи. Биз буга чейин Хамзанын проектин алып жүргөндө ойлогонбуз да, Хамза Кыргызстан боюнча экинчи бала экен, ооруп аткан депчи. Маалымат билбегендер көп болчу да, азыр болсо элге маалымат жетип калды, баары билет. Ошон үчүн кимде азыр мүмкүнчүлүк болсо эле сизге жардам берип атат деп ойлойм да мен. Сиз капа болуп, чөкпөңүз, буюрса акчаңыз топтолуп калат. Мына 2 айда эле 80 миллион деген бул эмне дегендей результат, акча. Буюрса дагы 1-2 айда анда Аймеримди чогуу Дубайга жөнөтүп калат экенбиз, сизди узат депчи. Ооба, ушу жакшы күндөрүм Аллахым жакын күндөргө буйруп берсин деп чоң тилеп сураймын. Ушу Аллахым бирикти ушу жакын күндөр жакындатып берсин, Аймеримдин шифа таба турган күнүнө жакындатып берсин деп тилейм. Бирок сиз айткандай аял адам үчүн аябай эле оор экен. Ушу 3 эркек балабыздын атасына ушундай өзүм Аллах ыраазы болсун демекчимин, ушундай оор күндөрдү көтөрүп, ушундай чыгып жүргөндөрүнөчү. Русланга, Бекмаматка, Самарбекке Аллах ыраазы болсун. Алар дагы көп жардам беришти. Жардам беришти. Ушундай оор түйшүктү көтөрүп, ушундай жолду басканыңар үчүн Аллахым силерге ыраазы болсун. Ошолорду колдоп жүргөн Аскар укама, Атакул мырзага, кийин эле Байхандыкын, Дамке деп Баха деген инилерибиз дагы баштап жаап беришти. Мен буларды өзүмө кичине болсо да сиздегим келет да. Эмне дегенде булар өмүргө өмүр кошуп конго себепчи болушту да. Бул бири өмүрдү эмнече айтканда, бирөө өлөйүн деген жерден, авария болгон жерден эле бирөө сактап калышы мүмкүн да.
ошондой чоң салым кошту деп демекчимин да. Бир келип туруп эле 500 000 сомду берип, бул Хамзанын сборуна жакшы болуп кетсин депчи. Сизге дагы ошондой адамдар көп туш келсин. Амин, Келип туруп эле 500 000 сом, миллион сомду берип кеткенчи. Эң чоң мындай сиздерге жардам келген эмне болду? Эң чоң жардам ошо карнивал келди. Карнивал машина, Карнивал машина келди. Бул карнивал машина $16,000 балашкан. Сатылдыбы азыр? Жок, сатылды элек, ушу турат азыр эле. Карнивал машинасы келди. Бир эле жеке адамдан да. Кайсыл жактагылар жардам берип атат азыр мындай чет өлкөдөн? Чет өлкөдөн, Россиядан көп жардам беришти. Россиянын ушу биздин Алай коому деп өзүбүздүн жердештери эле биринчи 700 000, кийин 600 000, ушу 1 миллиондон ашык 1 миллион 300дөй, 1 миллион 400дөй жардам кылышты да. Ошо чет жакта иштеген алайлык туугандарчы. Биз жардам берели. Америкадан мен билишимче жардам келип атат. Америкадан Эдил мырза ушундай чоң демилге көтөрүп $6,000 ашык жардам кылды. Азыр ушул учурда кыздары браслет токуп, браслеттерин сатып, уже $4,000 жакындатып коюштур да. Буйруса эми Аймеримге акча топтолот, буйруса Золгин Смолколун алат. Амин. Кудай кааласа дейли. Кызыңыз басып кетсин. Анан келиңиз элестетебиз, кызыңыз чоңоюп, басып калганда балким ушул видеолорду алып көрүп калат, Кызыңызга каалоо тилек, кайрылуу айтып койсоңуз болот. Камераны карап туруп, сизден бир сөз болсун. Кызым бул кыйынчылык күндөр жашоодо ар кандай кыйынчылык күндөр болот. Ошо кыйынчылык күндөрдү эч качан муңайбаган. Дайыма бактылуу жашоого, жакшы жашаганга аракет кыл. Кызыңызды бир элеси эмес, бүткүл кыргыз эли жакшы көрөт. Баары ушул Аймеримдин сбору жабылып кетсин деп аракет кылып атабыз, Буюрса баары жакшы болот эже, көп качалат болбоңуз. Разы болсун. Кызыңыз келечекте кандай балага турмушка чыгышын каалайсыз? Кызым бактылуу кыла ала турган балага. Көзүнөн жаш агызбай турган. Кандай мырзаларды тандаш керек? Боорукер мырзаны тандаш керек. Эч кимди өзүнүн тергелеген. Менин кызым особенный кыз. Ошон үчүн Аймеримди көтөрө ала турган. Мен турмуш болсун, эгерде Аллахым буйруса ошо күндө. Буйрусун. Мен кызымды турмушка чыгып, ушу неме менен турмушка чыгып, сөз ушу күйөө менен жашашым керек деп деле мындай неме койбойм. Ал Аллахтын буйругу. Эгерде жакшы мырза туш келсе, Кудай кааласа кызым да турмушка чыгат. Кызыңызды турмушка узаткыңыз келет да өзүңүз. Ар бир эненин эле тилеги болсо керек, кызымды узатып. Турмушка сөзсүз эле турмушка чыгып эле ушундай ал деле аябай сонун бакыт. Аллахтын буйруганы болсо болот. Бирок мен Аллахтын колуна таштап койдум. Кызым бактылуу кылганда Аллахым өзү жакшы жолун буйруп тандап берсин демекчимин. Бирок кандай кыйынчылык болсо дагы эч муңайбасын дейм. Руслан байке айткандай, азыр кыргыз эли ушунча көп акча топтоп койду да, анан кичине азыр мындай кыйыныраак болушу мүмкүн, бирок топтолот акча, сабырдуулук менен карайсыз. Руслан байке деле өзү айткан го сизге 6 айда 18 миллион элестетсеңиз, сиздики 2 айда 80 миллион, бул чоң результат болот. Аябай. Мен Русландын ошо күндөн ушул күнгө жетип, ушундай артынан 1 эмес 3 балага ушундай жакшынын шарапаты, жамандын касапаты дейт го. Ушул шарапат ушундай жакшы тийген үчүн Аллах Русланга да ыраазы болсун. Рахмат укам сага. Ар бир эле ата эне өз баласын аябай жакшы көрөт. Кыйналганы дагы ата эне үчүн аябай кыйын оор. Ушу Аймеримдин учурдагы кыйналып, ушу сыма оорус менен ооруп калган үчүн мен үчүн аябай оор, кыжалат болуп, ушундай көп машакаттар тартып жүрдүм. Менин ата энеме андан 2 эсе оор.
мен турмушуман ажырап, ушу 3 балам менен өзүм алардын маңдайында отурганчымда бир оорчулук болуп атат. Ушу Аллахтын буйругу ушу биздин үй бүлөнү бир сыноого калтырган экен. Аймерим кызым дагы ушундай сыноо оорусуна чалдыгып калды. Аларга менден да оор. Ушундай кыйын акыбалды көрүш ата энелерге дагы оор. Менин ата энеме дагы мен ушу жашоодо ушундай кыйынчылыктарды, ушундай сыноолорду көрүп жатышы алар үчүн дагы аябай оор. Ушундай оор болуп кыйналып атса дагы мага ушундай жакшы сөздөрүн айтып, сабыр кылгын, шыпасын тилегин деп күнүгө күч кубат берип жаткан ата энеме чоң ыраазычылыгымды айтмакмын. Апа, ата, мен сиздерди жакшы көрөм. Сизде ата энем барына Аллахыма миң мерде шүгүр.